Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр жана ЛФМ радиосунун угармандары. Түз эфирде учур маселеси берүүсү. Аны мен Мырзажигит Маматкерим уулу алып барам. Бүгүн биз балдарды көзөмөлсүз калтырбайлы деген теманын алкагында сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Аларды мен четине тааныштыра кетейин. Ишманов Саркарбек Канатович, Кара Суу районунун прокурорунун орун басары, жана ошондой эле Артыкбаев Асан Бакирович, Ош облустук билим берүү институтунун башчысынын орун басары, жана Сыдыков Нурбек Абдыкалыкович, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын башчысы, жана Куттубек Абдуллаев, Кара Суу райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Анда мен ол сөз баштаар алдында теле көрүүчүлөрдүн эсин сала кетейин. Биздин берүү түз эфир аркылуу чагылдырууда, эгерде сиздерде ушул тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, экрандагы 032 22 557 32 номерине түз чалып суроо узатсаңыздар болот. Жана ошондой эле биз социалдык барактарда да барбыз. Facebook баракчасына LTR МТРК дареги менен кирип, ал жака дагы суроо калтырсаңыздар, биз албетте адистерден сурооңуздарга жооп алып беребиз. Анда мен алгачкы эле суроону Саркарбек Канатович сизге узатайын. Мынакей Кара Суу районунда учурда өспүрүмдөр менен иштөөнүн абалы кандай жүрүп жатат? Быйылкы жылдагы көрсөткүчтөр кандай болду? Ошолор боюнча токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Биринчи жаш четелектер жөнүндөгү Кара Суудагы абал боюнча айта кетсем, Кара Суу райондук прокуратурасы Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун 2012 жылдын 11 январындагы 2 П сандуу жашы жетелектер жөнүндө мыйзамдардын аткарылышына прокурордук көзөмөлдү уюштуруу тууралуу атайын буйругу бар. Ошол буйруктун негизинде биз иш алып барабыз. Маалымат берердин алдында мен бир аз статистикалык маалыматтарга токтоло кетейин. Кара Суу районунун жалпы аймагы боюнча 174.428 балдар бар. Алардын ичинен 70.338 окуучулар, баягы майып балдар дагы бар. Майып балдар 2097. Анан баягы оор жумушта иштеген балдардын саны текшерүүдө аныктадык. Бул 29 болуп аныкталды. Жетим балдардын саны 145 район боюнча. Мектептердин саны 133, бала бакчалардын саны 97. Ал эми медреселердин саны 11. Анан мына быйылкы жылы азыр ошо көп көңүл бурулуп аткан өзүн жайынын кыйыы боюнча, суицидтер боюнча жаш четелектердин арасында былтыркы жылга салыштырмалуу биз анализ талдоо жүргүзгөнбүз. Ага ылайык былтыр 3 суицид катталды. Былтыр деле 3 суицид катталган. Быйылкылар болсо экөө Кара Суунда окуп, Кара Сууда жашаган жаш четелектер, бирөөсү болсо Жалал Абадта жашоочусу экен, биякта тайнеси жашайт экен, анын тайнесиникине келип, ушул жактан өзүнүн жанын кыйууга барган да. Андан кийин дагы прокуратура 2019 жылдын биринчи кварталына карата ошол жашы жетелектердин укугун коргоо мыйзам тарабынан корголгон таламдарын коргоо максатында иш алып барабыз. Биз көбүнчө алардын билим алуусуна, мыйзамдуу иштешине, мындан сырткары ошо үй бүлөнү, аталыкты, энеликти, балдарды коргоо боюнча мыйзамдардын аткарылышына, андан сырткары укук бузуулардын алдын алуу боюнча мыйзамдардын аткарылышына жана башка ошол жашы жетелектердин укуктарын коргоо боюнча мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл жүргүзөбүз. Мына быйылкы биринчи кварталда эле алып өтөйүн. Мына биринчи квартал ичинде мына азыркы эң көйгөйлүү маселе укук бузуу болуп атат жаш балдар арасындагы. Анда биз ошо укук бузуулардын алдын алуу деген мыйзам бар. Ошолордун аткарылуусу боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө жашы жетелектер менен иштөө инспекциясы бар. Ошол бөлүмдө текшерүү жүргүздүк. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен мыйзам бузуучулуктарды аныктап, кетирген кемчиликтерин аныктап чыгып, райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын атына мыйзамдарды бузушун четтетүү жана мындан ары болтуруу боюнча сунуш келтирдик. Андан кийин коомдук коопсуздук кызматынын башчысына тартиптик чара көрүү жөнүндө тартиптик өндүрүш иши козголду. Ал эми ушул жашы жетелектердин инспекциясын түздөн-түз көзөмөлдөгөн райондун башчысынын кызмат боюнча орун басарына
дагы тартиптик өндүрүш иши козголуп, ал областтык ички иштер башкарманын башчысына тартип чара көрүүнү жөнүндө жөнөтүлдү. Мындан сырткары ушул эле укук бузуулардын алдын алуу боюнча, мыйзамдардын аткарылышы боюнча райондук билим берүү бөлүмүндө текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүгө бүт ошо Кара Суу район аймагындагы билим берүү мекемелери камтылган. Ал жерден дагы ошо именно жашы жете электер боюнча мугалимдер тарабынан, ошо мугалим жетекчилик тарабынан ошо райондук билим берүү бөлүмүндөгү тийиштүү кызматкерлер тарабынан кандай иш алып барыш керек, ошолордун ишине кандай жүргүзүлүп атат, ошолордун баарына текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында кемчиликтер табылып, мыйзам бузуулуктар табылды, аныкталды. Анын жыйынтыгы менен биз ошо мыйзам бузуулуктарды чектетүү жөнүндө сунуш бердик район билим берүү бөлүмүнүн башчысынын атына. Аны сунушту кароонун жыйынтыгы менен ошо кемчиликтер оңдолуп, 50 адамга, 50 мектептин директоруна тартиптик чара катары. Демек бул райондо сиздер тараптан иштер жакшы эле жүрүп жатат, Нурбек мырза, айтсаңыз да, мына мектеп жашындагы балдардын ушул тартипсиздигине эмне себептер болуп атат да? Ушул өспүрүм балдардын тартипсиздикке баруусуна сиздердин? Бул жаш өспүрүмдөрдүн бул тартипсиздикке барган негизги себептери болуп, бүгүнкү күндө жаш балдардын ушул салыштырмалуу талдоо көрсөткөндөй кылмыш жасаган жаш өспүрүмдөрдүн саны былтыркы жылы 51 болсо, быйыл 20 болуп атат. Ошо 20 жаш өспүрүмдүн кылмыш жасаганын талдоо жүргүзгөндө ушул жаш өспүрүмдөрдүн бүт баарынын ата-энеси миграцияда чет өлкөгө кеткендер. Ошол эле убакта булардын тайне тайтасынын, чоң ата, чоң энесинин колунда калган жаш өспүрүмдөр бир эле багыт боюнча булардын ата-энесине куса болуп, же болбосо үйдөн чыгып кетип, кароосуз калып, анан кылмыш жасашып ушул багыттарга барышкандары такталып аткан. Асан Бакирович, ушул эле суроого сиз дагы улай кетсеңиз, билим берүү тармагынын өкүлү катары. Рахмат. Көбүнчө окуучулар ошол нерседе болуп атат да. Бүгүнкү биздин талкуу ушул биздин тармактагы биздин тарбиялап аткан окуучуларыбыз жөнүндө болуп атат да. Bizde областта 534 мектеп болса, быйылкы жылы ошо 27 миңден ашык окуучу билим алат. Бул өтө чоң контингент да. Ошол эле 27 миңден ашык окуучуга 17.840 мугалим тарбия талим берет. Мындай бөлүп келгенде, значит, бул мындай цифралык анализде ар бир мугалимге бир 20дан окуучуга жакындан тиет деген түшүндүрөт да. Эми мектеп сутканын 24 саат болсо, ошонун 5-6 саатын бала менен өткөзөт. Калган мезгилде бала ата-эненин колунда, чөйрөдө, ошол мектептен сырткы аркы жакта болот да. Бул мырзалар айткан статистикалар бул турмуштук чындык. Албетте өспүрүм балдар өздөрүнүн жүрүм турум эрежелерин сактоонун жолун үйрөнбөсө, ата-эненин тарбиясынан сыртта калса, ата-энелери Россияга, Казакстан, чет өлкөлөргө кетип, өздөрү мындай эркин болуп калса, ошол эле мезгилде ал кимдир бирөөнүн кароосунда калып, ал балдарды карап аткан атуулдар ага мындай толук кандуу көзөмөл жүргүзбөсө, мындай фактылар боло бериши мүмкүн. Бирок бул эмени жоюунун бир жолун издеш керек да. Бул комплекстүү жол издеш керек. Бирдиктүү аракет көрүш керек. Кутбек мырза, ушул эле жана айтылган суроолор боюнча сиздер социалдык тармактын башчылыгы катарында сиздердин аймагыңыздарда ушул сырткы миграция ушул кылмыштуулукка таасир берип калып атабы? Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Рахмат сурооңузга. Бүгүн учур маселесинде биз ушул жаш өспүрүмдөрдүн зордук, зомбулук көрүүсү жана кылмыштуу чөйрөгө аралашуусу боюнча талкуу болуп атат. Жогоруда айтылгандай, жаш өспүрүмдөрдүн ошол туура эмес жолдо жүрүп, кылмыш чөйрөсүнө аралашып баратканын негизги себептеринин бири бул ошол жогоруда айткандай тышкы миграциянын ата-эненин көзөмөлчүлүксүз калганын негизинде болуп атат десек туура болот. Биз мына жыл башынан бери райондук деңгээлде штаб түзүлүп, ар бир айыл өкмөттө штабтар түзүлгөн.
ошол жерде үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, райондук билим берүү башкармалыгы, райондук ички иштер башкармалыгы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана райондук социалдык өнүгүү башкармалыктары менен биргеликте штабтар түзүлүп, ар бир айылдагы ошол тышкы жана ички миграцияга кеткен ата энелердин балдары боюнча маалыматтар тактап чыкканбыз. Бул тактап чыгып, ошону ар айда кайрадан жаңылап, мониторинг жүргүзүп, ошол кеткен үй бүлөлөрдүн балдары кимдин колунда калды, кандай чөйрөдө тарбияланат, кандай учурда, кандай абалда жүрөт деген маалыматтар такталып, тийиштүү иштер жүрүп атат бул боюнча. Ошондой эле жанагы жаш балдардын, жаш өспүрүмдөрдүн туура эмес жолдо жүрүүсүнүн дагы бир негизги себептеринин бири бул биз азыр мектеп мугалимдерине бир аз басым жасалып, ошолорго күнөө коюлгандай болуп кетет коомчулукта. Бирок ал мектептен тышкаркы учурда, үй бүлөдө болгондо көзөмөл теле көрүүчү байланыш бар экен, кабыл алып андан соң уланталы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз. Сурооңузду узата бериңиз. Неме, мектептерде Wi-Fi жабык турат, ошону балдар билип алып, ошол Wi-Fi отурат экен да, эми телефонду алып кетип калып атат балдар. Биз жөнөкөй эле телефон берсек, бирок неме Wi-Fi кодун билип, көп неправильный нерселерди көрүп алышат да. Чоң рахмат, сурооңузга түшүнүктүү. Бул суроого сиз жооп берсеңиз туура болот окшойт, Аман Бакирович. Wi-Fi бар дейт, ошол жактан эле телефонго, интернетке кирип, жаман нерселерди, терс таасир алып атат. Өзү азыр бул бир чоң мындай ооруга айланып калды да. Ар бир баланын колунда телефон. Болгондо дагы кымбат баалуу телефондор. Балдар мектепке барганда эмес, үйдө эле ата эненин көз алдынча эле деле ошол ата эне менен да баарлашып, өзүнүн бир туугандары менен баарлашуунун ордуна ушу барып эле телефонду карап, интернетке кирип, жана сайттарга кирип, ошол менен алек болуп, ушундай бир кандай десем, бир моральный кризиске учурап атат да. Мектеп канчалык телефонуңду алып келбе деп мугалим тыюу салса деле, телефондорун айрым жерлерде бир мындай өтө эле бир одоно болсо дагы айрым балдардын телефондорун мугалимдер алып койгон фактылар бар. Бирок бул иш токтобой атат. Бирок кээ бир мектептер башка категориядагы, мисалы менчик мектептерде, анан тышкары мына түрк лицейлеринде, башка жерлерде ошо өздөрүнүн иш эрежеси бар. Мектепте телефон колдонтпойт. Мына ушундай эрежени массалык түрдө бир мындай мыйзамдаштырып эле киргизип койсок, бул суроо берген эжекенин телефонун баласы алып кетпейт, үйүндө калат. Сакарбек мырза, ушул эле суроо кылайлы да. Бул негизи бул ушул интернет, ушул өспүрүмдөрдү ушул кылмыштуулукка түрткөн бир себеп болушу да мүмкүнбү? Мыйзам боюнча кандай болот? Негизинен мен өзүмдүн оюмду айтайын, азыркы мынау 2019 жыл ошол айыл жергесин санариптештирүү жылдагы болуп атпайбы? Ошонун негизинде азыр ар бир мектепте ошо санариптештирүү болуп, ар бир мектепте интернет менен камсыз болгон жакшы, туташтырылган жакшы. Мисалга окутуу процессинде деле ошол азыр окутуу процессинде деле азыр интернеттен карап, ошол толук маалыматты туура багытта колдонуу, туура багытта колдонсо болот. Анан ушул эле учурда ошол колдонуп атканда мугалимдер деле, ата энелери деле ошол баланы өзү көзөмөлдөш керек. Айтып, туура түшүндүрүп, мындай туура эмес нерселерди көрбөгөнгө жакшы сөз менен түшүндүрүп айтса болот да. Анан мисалга азыр кээ бир китептерде жок нерселер интернеттен алганы бул окуучулардын, мектеп окуучуларынын өзүнүн мындай билимин өркүндөтүүсүнө жакшы өбөлгө түзүп берет да. Анан кээ бир учурларда жок эмес кездешип калат, ошо интернеттен көрүп, ошо туура эмес нерселерди көрүп, эми жаш бала да ошону кылып көрсө кандай болот экен деп өз алдынчалык болушу мүмкүн. Бизде дагы теле көрүүчү бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз, урматтуу. Мен ушу түзүүнү чыгып аттым эле. Анан ушу мектепте жаган окуучу немелер, жаштар баардыгы улагынан наушник, айфон, телефон дегенди көтөрүп алышат. Ошолорду кичине мыйзам чегине карап койсо болбойбу? Рахмат. Нурбек мырза, сиз жооп бере аласызбы буга? Мыйзам чегинде деп. Телефон менен интернет мектеп окуучуларынын
ушул мектепте телефон көтөрүп жүргөн багыт боюнча бүт эле коомчулуктун баары тынчсызданып, ушул багыт боюнча иш жүргүзүү боюнча өзүнүн тартип эрежеси менен мектепте ушул колдонбосу боюнча сунуштар берилген. Ошол эле убакта көзөмөлдөнүп атат Такай билим берүү башкармалыгы менен Ош областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, жаш өспүрүмдөр инспекциясынын кызматкерлери тарабынан ар бир мектепте, ар бир бала боюнча, ар бир окуучу боюнча бүгүнкү күндө Такай атайын иш мерчемдер менен жумуштар аткарылып атат. Бул багыт боюнча жеткиликтүү деңгээлде иш алып барууга аракет кылып атат. Бүгүнкү күндө биз айта турган элдерге, ата-энелерге түшүндүрүү менен биргеликте мугалимдер менен мектеп окуучуларына туура багытта тарбиялоого аракет жасоо жүргүзүлдү. Ар бир мектепте сиздердин кызматкерлериңиздер иштейт да. Ар бир мектепте биздин жаш өспүрүмдөр инспекциясынын кызматкерлери бекитилген, ошондой эле жетекчилик курамынан да ушул мектептерге бекитилген. Алардын аткарып аткан жумуштары боюнча ата-энелер комитети менен, мугалимдер менен, ошондой эле социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте мектептерде ушул көрүнүктүү спортсмендердин катышуусунда, дин кызматкерлеринин катышуусунда ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Ушул интернет темасы азыр бул интернет көбүнчө эле ушул коомдогу биздеги бир көйгөйлүү тема болуп калды да. Негизинен ушулга суроо улай эле жакында бул Кара Сууда бир мектепте бул балдар сабак учурунда мугалимди укпай ары бери басып тентектик кылган бир маселе дагы сак тармактарга жайылып кетти да. Ушул боюнча бизде кыска репортаж бар эле, ошону көрүп алып андан соң маекибизди уланталы. Ош облусунун Кара Суу районундагы номер 124-орто мектепте окуучуну опузалаган видео социалдык тармакка тарады. Учурда окуя боюнча социалдык кызматкерлер жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү иликтөө иштерин баштады. Такталбаган маалыматтарга караганда 5-6 класстын окуучулары тентектенип орус тили сабагын түшүндүрүп жаткан мугалим эскерткенге карабай, бир бала ары бери өз алдынча басып, сабакка тоскоол болгондо орус тили мугалими опузалаган. 27 мартта катталган бул окуядан соң балдардын жоруктарына чыдабаган мугалим ооруканага түшкөн жана өз арызы менен бул мектепте иштей албай турганын билдирип жумуштан кеткен. Окуя боюнча баланын апасы арыз менен мектеп директоруна кайрылган. Учурда аталган мектепте социалдык кызматкерлер окуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Айтсак, Кара Суу районундагы номер 124-өзбек тилдүү орто мектепте 400дөн ашуун окуучуларга 30дан ашуун мугалимдер билим тарбия берет. Менге балам уну айтмады, үйгө барып йыгылады, неме болду десем айтмады. Бир күн эле балам ыйлап калды. Эмне болду десем, эжекем урду деп. Мен сурадым андан, эмне себептен урду десем, сабак учурунда туруп куртканы кийгени бастым эле деди. Ооба, баламда деле күнөө бар. Өзү деле тентектик кылат. Аны билем. Көп баланы окутуш кыйын, түшүнөм. Азыр балдар аябай бейбаш болуп кетти. Бирок мен балам үчүн мектеп жетекчилигине арыздандым. Бу кыз хали окутуучулукка лайык эмес экен. Бу кыз өзүнө өзү анакысын деп чыгып кеттим деди. Мындай окуялар 2011-жылдан бери катталган жок. 2011-жылдан бери мен иштейм. Бул окуя боюнча райондук билим берүү бөлүмүнүн коллегиясында мектептин директорлоруна аркылуу маалыматтарды жеткиртебиз. Окуучуларга этият мамиле жасагыла, педагогикага туура келе турган мамилелер жасагыла деп эскертүү берилет. Репортаждан көрдүк, балдардын айынан бир мугалим, жаш мугалим жумуштан кеткен аргасы болду да. Эми бул жерде ким күнөөлүү, күнөөнү мойнуна алыш керек? Мугалимби же ата-энеби, окуучу? Бул багыт боюнча азыркы күндө денеге атайын оор эмес залал келтирүү боюнча 139-берене боюнча бирдиктүү ушул кылмыштарды каттоо реестрине катталган. Тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча анан жооптору берилет. Атайын буга азыр мондой деп айтканда күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин азыр тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Отойк мырза, ушул эле жана социалдык кызматкерлер да иликтөөлөр жүргүзүп чыкты деп атат да. Ушул боюнча негизи эле Кара Суу району баягы эң ири аймак болгондуктан мындай учурлар көп эле баягы катталып турушу мүмкүн да. Бирок эмне себептен сиздер аныктап атасыздарбы ушундай нерселердин көбөйүп жаткан акыркы учурда? Биз негизинен социалдык кызматкерлер ушул турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөр болсо, тышкы миграцияга кеткен ата-энелердин балдары кооптуу үй бүлөдө калган болсо, ошолор менен иш алып барабыз. Аларды коопсуздугуну тийиштүү органдарга маалымат беребиз жана аларга ошол биз тараптан тиешелүү эмне жардамдар, социалдык жардам болсо ошол жардамдар берилет негизинен.
Анан жана жогоруда айтып аткан оюмдан жыйынтыктап айтып койсом, бул жерде жана ошол тышкы миграцияга кеткен ата энелердин дагы жоопкерчилиги көбүрөөк болуш керек. Мына мамлекеттик органдардын гана жоопкерчилиги каралат бул ушундай окуяларда. Ал эми ата энелердин жоопкерчилиги бул экинчи планда, экинчи орунда калып калып атат да. Ошол ар бир тышкы миграцияга кетип аткан ата эне өзүнүн баласыны мыйзамдуу түрдө камкорчу дайындап чыкса, аларды эми биз эч жака чыкпа, балаңды кара деп мажбурлап калтыра албайбыз. Эми алар турмуштун ар кандай шартына байланыштуу сырткы миграцияга кетип атат ата энелер. Ошол кетип аткан ата эне 18 жашка толо элек, жашы жете элек балдарыны таштап, жакын тууганыбы же таанышыбы, ата энеси кимге мыйзамдуу түрдө соттун чечими менен камкорчу дайындап кетсе, убактылуу камкорчу. Бул ошондо ал баланын жоопкерлигине, коопсуздугуна дагы, ал баланы караган жоопкер адамга дагы бул эң жакшы болмок да. Рахмат. Бизде да теле көрүүчү бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Угуп жатабыз. Саламатсыз. Мен назмаусунан чалатам. Бул телефонду сүйлөп мугалим менен ата эненин интернетте ушу жаман немелерди чыгарбашы керек эле. Анан кийин чыгарганда бул балдар школьник балдар эмес, студенттер деген таман канча карап телефонду. Ата энеге дагы неме тил албайт, сабак албайт. Эмне үчүн күнөөлөгөн барып телевизордо сүйлөбөйсүңөр деп күнөөлүү болгон дейсиңер. Бирок ушуну жаман нерселерди чыгарбаш керек эле. Бирдеме десем сабакты сиздер айткандай биз телефондон дагы окуп атабыз дейт. Сабагымыз башканы ойлоп атышат булар. Мына тартип жок, тартиптен чыгаталар болот. Рахмат. Күнөөлүү Рахмат чоң сизге. Сурооңуз түшүнүктүү. Ошол бул жогоруда көрөрманыбыздын суроосу дагы ушул эле темага улай болду окшойт. Баягы интернеттеги терс көрүнүштөрдү бөгөө боюнча дагы бир мыйзам. Сакарбек мырза, ушул эле суроо улай да, мына бул мындай кылмыштуулуктарды баягы алдын алуу аракеттери боюнча же болбосо ушуга кайсы каршы мыйзамдар бар да негизичи? Ал кандай иштеп жатат азыркы учурда ушул жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка катышып калганы боюнча мыйзамдар? Азыр мына 2019 жылдын 1-январынан жаңы кодекстер ишке кирген, жазык кодекси, жоруктар жөнүндө кодекс деген жаңы кодекстер кабыл алынды. Аларга ылайык ошол бир топ жеңилдиктер берилген да. Мурда мисалга жаш балдар бир буюм урдаса, кылмышкер болуп, аны мисалы урдаган немесин, урдаган буюмун төлөмөйүнчө же ордун толтурмайынча аны убактылуу карма жайларына киргизсе болот. Азыр жаңы мыйзамдар боюнча ошолор жеңилдетилген бардыгы. Бардыгы эле бир эле жашы жете электерге эмес, бардык жарандарга жеңилдетилген шартта каралган. Мисалы азыр 10 000 сомго чейинки буюм урдаса, аларды камай албайт. Ал жорук болуп калган. Анын көпчүлүгү мына майда бей баштык ошолордун баары жоруктарга калып калды да. Анан баягы жаңы мыйзамдар деп айтып атасыз, буга чейин деле болгон. Жаңы мыйзам мына бул азыркы кирген жаңы бузуулар кодексинде каралган. Ошо жаш жетпегендерге карата анда дагы жеңилдетилген, штрафтын, айыппулдун дагы көлөмү жеңилдетилген. Мурдагы кылмыш болуп эсептелген беренелер боюнча азыркы жаңы мыйзамдарда алар жорукка түшүп калган. Значит, азыр жорук боюнча бул соттолду болуп эсептелинбейт, кылмышкер болуп эсептелинбейт, болгону гана штраф эле төлөп калат да. Жаңы мыйзамдар боюнча ошондой. Асан Бакирович, мынакей балдардын кылмыштуулугун алдын алуу боюнча ушул билим берүү тармагында сиздер тарапта кандай иштер жүрүп атат? Бул багытта бизде көп жылдык практикабыз бар. Кылмыштуулуктун алдын алуу, зордук зомбулук, жыйынтыктар жөнүндө айта кетсеңиз деген бир балайлар мына акыркы мезгилде көбөйүп кетпедиби? Суицид жөнүндө областтын жалпы статистикасында Нурбек мырза кармап отурат. Биз мектептерде билим берүүнүн негизги бир тутуму ушул тарбия багытына арнайбыз да. Албетте баланы келечек муунду бир ыймандуу, инсаптуу, туура жолго тарбиялоо үчүн бардык педагог
бардык билим берүү кызматкерлери аракет кылат. Ал өзүнүн мектептин уставында да жазылган, билим берүү жөнүндө мыйзамда да жазылган, бардыгы ушул багытта жапатырмак аракет көрүп атат. Бирок анын натыйжасына келгенде мындай негативдүү факторлор, айрым катталган кылмыштар, катталган суицидтер ошол педагогдордун иштеп аткан ишин жокко чыгарып коюп атат да. Эми бул эмнени түшүндүрөт? Бул албетте биздин билим берүү тармагынын кызматкерлеринин колунун кыскалыгы. Так ал мектепте сайметиреп айта берет, сен жакшы бол, мындай бол, адам бол, тарбияны өзүңдү карагын, жаман жорукка барбагын, көчөдө жүрбөгүн, жаман адамдарга кошулбагын деген баягы дайым айтылуучу сөздөрдү айтса деле, илгеркилер айтмакчы айтып калат, такыр эле кулагыңа кирбет деп коет эле илгери аксакалдарыбыз. Такыр эле кулагына кирбеген балдарыбыз да болот экен да. Ошолор андан кийин мектептен чыгаары менен ой башкада, жана эжеке айткандай колунда телефон, интернеттен көргөн фактыларды, интернеттен көргөн жоруктарды бардыгын ошону бир мындай турмушта көргүсү келет. Кыскасы бала мындай эркин да. Шунчалык эркин, анан кийин каалаган ишин ойлонбой туруп жасап коюп атпайбы? Маселенин балени баары ушул жакта болот. Ошон үчүн биз билим берүү тармагынын кызматкерлери эч качан баланы жаман болсун деп тарбиялабайбыз. Ошол биздин максатыбыз да ошол. Келечектин ээси силерсиңер. Заман, кийинки заман силердики. Ушул мамлекетти оңдой турган силер, келечекти түптөй турган силер, ошондуктан силер жакшы болгула деп тарбиялайбыз. Дайыма биздин оозубуздан мындан башка сөз чыкпайт. Демек, мугалимдер жакшы тарбия берип атса, анда ата-энелердин жоопкерчилиги да бул жерде чоң болот. Албетте, мектептеги айтылган сөз менен үй бүлөдөгү тарбия экөө шайкеш келиш керек да. Мугалимди жанагы эжекке окшоп, балким азыркы мына Кара Суудагы фактор 124-мектепте мугалимдин ошол окуучу мугалим сабак өтүп атса, ал туруп басып жүрүп курткасын кийип жүрсө, ал сабактын да өзүнүн мындай структурасы бар. Сабак өтүп атканын белгиле, эрежеси бар. Сабак өтүп атканда бала ордунда тынч отуруш керек да, угуш керек да мугалим. Анан кийин ошентип бир конфликтке барган болсо, өзү окутуучулукка жарабайт экен деген бул мен туура эмес. Нурбек мырза, ошол эле суроого улай да. Мындай окуялар дагы башка мектептерде дагы буга чейин бир-эки жолу катталган. Ошол нерселерди баягы коомчулукка таркап кетишине дагы ошол телефон, социалдык тармактардын себеп болуп атат да. Анан мындай көрүп жүрөбүз биз, мугалим ошол өзүнүн окуучусуна кол көтөргөндөн кийин анын ата-энелери дагы мугалим үстүнөн арызданып, ошону жоопкерчиликке тартуу талабына койгон учурлар болот да. Бул маселе боюнча мыйзам кандай иштеп атат ошол боюнча? Бүгүнкү күндө булундай фактылар боюнча бул жогоруда да айтылган бул мугалимге карата, мугалим тарабынан жаш өспүрүмгө карата денесине залал келтирүү фактысы менен түшкөн материал боюнча жогоруда да айттым. Бул бүгүнкү күндө ошол ата-эненин балага болгон тарбиясы, ошонун жүрүм турумунун көзөмөлдөөсүн, ошо себептери болуп талдоо көрсөтүп, ар бир окуучунун ушундай факты болгондо мугалимдин себептерин тактап чыкканда бул аныкталып атат. Бүгүнкү күндө бул маселе боюнча тергөө амалдары тергөө жүрүп атканда биз ал мугалимди же анын ата-энесин же ошол укук бузган жаш өспүрүмдү күнөөлүү же ондойду айта албайбыз. Анын күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин сот гана аныктап бере алат. Бүгүнкү күндө жалпы жаш өспүрүмдөрдүн көйгөйлүү учур маселесин көтөрүлүп атканда биздин негизги багыт боюнча ушул билим берүү тармагынын кызматкерлери менен, медицина кызматкерлеринин, социалдык мекеменин кызматкерлери менен биргеликте тыгыз жумуш аткарылып атат. Жумуштун аткарылуусунда бир аз мүчөлүк кемчиликтер да бар. Ата-эне мугалимге шылтайт, мугалим ата-энеге шылтайт, бирок милиция бүгүнкү күндө биз ушунун баарына жоопкерчиликтен качпайбыз. Ушул багыт боюнча талдоо жүргүзүп, анын себептерин тактап, кайсыл жак күнөөлүү болсо ошол жакка атайын сунуштарды жазып атабыз, кемчиликтерди жоюу багытында. Ошол эле убакта кемчиликти жоюу менен биргеликте бүгүнкү күндө жалпы жаш өспүрүмдөрдүн укук бузууларынын алдын алуу боюнча биздин ушул жаш өспүрүмдөр инспекциясынын 850 буйруктун негизинде ар бир кызматкер өзүнүн кызматтык милдетин аткаруу убагында себептерин тактоо, алдын ала
ошол жаш өспүрүмдүн кылмышка же болбосо ошол группа риск деп коебуз, ошол багыт боюнча укук бузуп, тартип бузуп же болбосо өзүн өлтүрүү фактылары боюнча алдын ала кайсы баскан турганын ошол соцпедагогдор менен биргеликте жумуш алып барылып атат. Бул коомчулук менен биргеликте бул ал күнөөлүү, сен күнөөлүү дегенден биз жоопкерчиликтен качпайбыз, бир күнөөлүүнү издебестен биз бүгүнкү күндө ошонун себептерин талдап, ошону токтотууга аракет жасашыбыз керек. Маселени талдап келгенде бул жерде окуучунун тарбиялоодо же болбосо чоң студентти бүгүнкү күндө жалпы эле кыргыз журтчулугунда ушул интернет айдыңында багыттар боюнча туура эмес багыттагы же болбосо туура эмес багыттагы деген сөздү тасыктап айта турган болсок, бир жаш өспүрүм тарабынан кылмыш жасаса же тартип бузуучулук болсо, суицид болсо, тынбай бир сайттан экинчи сайтка 3 ай 4 ай кайталап берер. Бул деген жаш өспүрүмдү тарбиялоодо биздин аткарып аткан жумуштарды кандайдыр бир максатта бир терс жагдайларды көрсөткөнгө каралоо багытында көп жумуштар кээ бир сайттарда бул кайталанат да. Сиздин сөзүңүзгө мындай кошумча айтсам болобу, макулсуздарбы? Мына азыр ошол сиз айткан жанагы эфирден берилип аткан интернет сайттарда көрсөтүлүп аткан ошол тескери терс көрүнүштөрдүн баардыгы ал бир мындай тарбиялык маанисин анализдеп көрүңүздөрчү. Тарбиялык мааниси ал жок. Эч бир мен мисалы көрө албайм да. Фалан жерде мындай кылмыш жасалды деп элге жарыя кылып атат. Кылмыш жасалыптыр, ушу кандай кылмыш экен деп биздин жаш өспүрүмдөр ага тескерисинче кызыгып атпайбы? Ушундай кылмыш жасаса болот экен да, ушундай кылмышты жасап койсом, сен тескерисинче мен эфирден чыгат, интернетке чыгып турбаймынбы деп ушундай бир демек тийгизип атат да. Кутбек мырза, мына жана айтып өттүңүз да, жогоруда соц кызматкерлер сиздер тараптан баягы ар бир аймактарда, айылдарда, үйлөрдө абалын иликтеп билип жүрүшөт депчи, ошол сырткы миграцияга кеткен балдарын таштап кеткен үй бүлөлөрдүн ушул жердеги абалы кандай экен көбүнчө? Биз ошол иликтөөнүн жыйынтыгында, мисалы Кара Суу району боюнча айтсак, жалпы 7464 ата-эне бул тышкы миграцияга чыгып кеткен. Алардын 10451 баласы ошол жакын туугандарында же чоң ата, чоң эне, тайта, тайнелердин колдорунда ошол тарбиялануучу болуп калышат да. Бул жерде айтсак көпчүлүк эмес, кандайдыр бир өлчөмдө ошол оор кырдаалда жашаган үй бүлөлөр дагы бар. Мындай алны карай турган, баягы караган чоң ата, чоң энеси ал баланы тарбиялаганга же ал баланы мындай караганга өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Алар ошол баланын ошол үйдө жашап, ошол үйдө ата энеси келгиче ошол үйдө жашап атканын эле мындай эсеп болуп калды. Алардын билим алуусу, ден соолугу, алардын мындай тарбиясы, жүрүм туруму, үйдөн чыгып мектепке чейин барганга чейинки убакта эмне кылып жүрөт, мектептен чыгып үйгө келгенге чейин убакта эмне кылып жүрөт, алар эч кандай көзөмөл кыла албайт. Ошонун натыйжасында жанагындай кылмыштуу чөйрөлөргө аралашып, туура эмес жолдорго жүрүп, ичкиликке берилген, жаман жолдорго жүрүп кеткен себептери бул көп катталып атат да ошонун натыйжасында. Сакарбек мырзаке, мына Кара Суу районунда негизи баягы Кара Сууда ири базар бар. Ошол жака дагы баягы ички миграция да көп, башка аймактардан келип иштегендер бар, же болбосо жаш балдар ошол жака иштеп өзүнүн жашоосун оңдойм деп барган балдар да бар да. Ошол себептен дагы баягы кылмыштарга баруусу мүмкүн болот атабы ошол иликтеп келгенде? Ошол Кара Суу базары боюнча азыр айтып өтөйүн, чындыгында чоң базар, ал жерде элдер дагы көп, арасында окуучулар дагы бар. Биз ар бир кварталда ишмерчем түзүп, Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын жаштар менен иштөө инспекциясы, ЭКТХ инспекция деп коет, балдар бөлүмү бар алардын катышуусу менен, социалдык өнүгүү башкармасынын кызматкерлери менен, райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен ар бир кварталда бир гана базарда эле эмес, ар бир айыл өкмөттөрдө рейд уюштурулган. Ошо рейдтин негизинде ошол жерден мыйзамсыз иштеп жүргөн балдарды аныктоо боюнча. Булар боюнча биз мына биринчи кварталда рейд жүргүзүлгөн. Рейдтин жүрүшүндө ошо Кара Суу аймагындагы бардык айыл өкмөттөрдөн биригип 29 бала аныкталды. 29 баланын 7си мектеп окуучулары,
Анан калгандары 9-ду бүтүп окубай койгондор же 11-классты бүткөндөр. Алардын көпчүлүгү ошо вулканизацияларда, эт саткан жерлерде, жашылча мөмө жемиш, компьютердик клубдарда иштегендер ошолорду аныкталды. Алардын ар бирине протокол толтурулуп, мыйзам чегинде чаралар көрүлдү. Бул иштер токтоп турбайт, ар бир кварталга түзүлүп, ар бир айыл өкмөттөрдө очередь менен иштер жүрүп атат бул боюнча. Эми мына жашоо турмуштун начардыгынан, социалдык абалдын начарлыгынан, ошол доо кетиден уландагы жогоруда айтылып өттү, ошол кылмыштуулук катталып атат депчи. Бул негизи эле баягы коомдун баягы кылык жоругунан, азыркы учурдагы болуп жаткан ошол айлан чөйрөдөгү чоңдордун бул өзүнүн жүрүм турумунан көрүп дагы ошол өспүрүмдөрдө кылмыштуулук катталышы мүмкүн да. Ошол дагы болушу мүмкүнбү ушундай нерселер? Мындай да, бир улуу педагогдор айтканда, баланы тарбиялоо маселесине байланышкан сүйлөм да бул эми. Баланы тарбиялоо үчүн өзүң тарбияланган болушуң керек. Бул биздин чоңдорго тиешелүү да. Жашы жеткенден жогору жагын айтайлы. Ата эне болгон, чоң ата, чоң энеде болгон улуу муундун өкүлдөрү баарыбызга тиешелүү да. Ошол бизди карап туруп кийинки муун түзөлөт экен да көрсө. Ошол коомдогу ар түрдүү көрүнүштөр, ар түрдүү жанагындай факторлор балага сөзсүз таасирин тийгизет экен. Кайсы бир ата эненин жакшы бир жүрүм турумун, кайсы бир ата эненин өзүнүн ушу коомдогу ордун бала сезген болсо, ошондой болгусу келет да. Кээ бири болсо тескери жагына. Бул чөйрөнүн эмеси таасири бүгүнкү күндө балдардын тарбиясына өтө чоң таасир тийгизет. Ошол эле сиз айткан базар деген бул ушундай кандай десем болот? Ушундай тополоңдуу жер. Ар түрдүү көз караштагы адамдар барат. Ар түрдүү кыял жоргу бар адамдар барат. Анын ичинде уурусу дагы бар, туурусу дагы бар, кыскасы өзүбүздүн тил менен айтканда 5 кошкон эл ошол жерде болот да. Ошолордун бардыгынын тарбиясын бир үзүмдөн алса дагы биздин келечек муун ошого окшоп калышы мүмкүн да. Нурбек мырза, мынакей ушундай иштерди өспүрүмдөрдүн баягы кылмыштуулугун алдын алуу боюнча бул багытта дагы кандай жумуштарды жүргүзсөк, биз ушул нерселерди жок кыла албасак дагы бир аз эме болсо дагы басымдата алабыз. Бүгүнкү күндө жалпы эмеге элге кайрылуу кылсаңыз? Жалпы атуулдарга кайрылуу иретинде деле бул мен өзүм оюм, өзүм негизи жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка бөгөт коюу максатында атайын бул өзү курамдын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери менен биргеликте мектеп мугалимдери, коомчулук, жаштар, патриоттуулукка, ошол эле убакта ушул дин кызматкерлеринин катышуусунда спортсмендердин, көрүнүктүү ушул депутаттардын, чыган кыргыздын атактуу инсандары менен биргеликте ушул биздин ар бир мектепте, ар бир жыйындарда ушул түшүндүрүү иштери менен жүргүзүп, видеороликтерди, ошондой эле убакта экскурсияларды уюштуруу менен, аларга усулдук жардам көрсөтүү менен болуп аткан фактылардын алдын алып, ошону талдоо жүргүзүп, анын жагдайларын, себептерин аныктап, ошол эле убакта жаш өспүрүмдөрдүн менен иштөөдө ар бир мектептин мугалими тыгыз ар бир окуучуга көңүл бөлүп, идеянын кызматкери менен ушул жаш өспүрүмдөр инспекциясынын кызматкери менен иштеш керек. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз? Байланыш жакшы болбой атат. Байланыш жакшы болбой калды окшойт. Улантып берсеңиз болот. Бул мектептин мугалимдеринин ошол ата-энелер комитети бар. Ата-энелердин комитети менен биргеликте ошол жанагы каттоого алган жаш өспүрүмдөрдү түшүндүрүү иштери менен, тарбиялык мааниде спорттук иш-чараларды жүргүзүү менен алардын ушул туура багытта тарбиялык өзүнүн келечекке болгон көз карашын, ага туура жолду тандап алуусуна же болбосо таарынып өзүнүн классташтарына, өзүнүн ата-энесине, мугалимге таарынуу, бүгүнкү күндөгү коомчулуктун арасындагы терс мамиле жасагандардын айынан ушул өзүнүн коомчулуктан бөлүнүп калуусу, ошол жаш өспүрүм ушул себептерин тактап, ошол эле убакта аларга туура тарбия, кесипти тандап,
балдар биздин келечек деген багытта атайын иш чаралар жүргүзүп, аскердик даярдык боюнча аскер комиссариаты менен биргеликте ушул алгачкы аскердик даярдыктар боюнча патриоттулукка үндөө багыты боюнча да жумуштарды жүргүзүп атабыз. Рахмат. Кутбек мырза, ушул эле суроого сиз дагы жыйынтыктоо сөзүңүздү айтып кетсеңиз, канткенде биз ушул кылмыштуулукту, балдардын тарбиясын оңдой алабыз. Биз бул жерде ошол балдардын тарбиясын оңдоп, кылмыштуулукту азайтып, жаш өспүрүмдөр арасында ошолор туура жолго багыттоо боюнча ошо райондук билим берүү башкармалыктары менен биргеликте, райондук ички иштер бөлүмүнүн ушул жаш өспүрүмдөр иштөө инспекциясы менен биргеликте, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте бизде ар бир мектепте ата-энелер менен биргеликте райондук билим берүү башкармалыгынын демилгеси менен конференция өткөрүлүп атат. Ошол конференцияда ошол мектеп окуучуларынын ата-энелери катышып, ошол жерде балдарга туура тарбия берүү, ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү, ошол кылмыштуулуктун алдын алуу, кылмыштуулукту азайтуу боюнча жакшы бир топ иштер райондук деңгээлде жүрүп атат. Райондук прокуратуранын өкүлдөрү барып катышат ал жерде. Тийиштүү органдар баары катышып ошол иш чаралар жүрүп атат. Ошондой эле азыр биз бул жерде дагы бир жолу баса белүү айтып кеттүү. Эң негизгиси 6 саат мектеп учурунда бала мектептин көзөмөлүндө болсо, калган учурда бул ата-эненин көзөмөлүндө коомчулуктун чөйрөдө болуп калат да. Ошол мектептен тышкаркы убакытта ата-эне жакшы тыкыр көзөмөлдөсө, көпчүлүк балдар булар сабактан кийинки ар кандай спорттук залдарга машыгуу үчүн барабыз деп, айрыкча 7-8 класстан жогорку окуучулар кечинде чыгып кетет. Ошону дагы бир чектөө коюп, ошол кандайдыр бир мөөнөткө убакытка чейин, саат 8ге чейин гана мектеп окуучуларына машыгуу үчүн чектөө коюлса, себеп ал окуучулар түнкү саат 10, 11, 1-2ге чейин биз залда жүрөбүз деп, ал залдан чыгып ар кандай кылмыштуу иштерге аралашканда катталып атат да. Ошон үчүн ошол ата-энелер мектептен кийинки убагыны так көзөмөлдөп жоопкерчилигин алса. Сахарбек мырза, сиз дагы жыйынтыктоо сөзүңүздү айтып кетсеңиз. Бул кандай кылсак себептерин айтып өтө турган болсок, бизде ошол жогоруда айтып өтүштү. Ар бир окуучуга өзүнчө мамиле жасаш керек. Сабакта окуган окуу боюнча жетиштүүлүгүн, өзүн алып жүрүшүн, жүрүм-турумун, мисалга ошо 6 саат мектепте боло турган болсо, ошо класс жетекчиси бар, сабакта өзүн кандай алып отурат. Ошолордун баарын эгерде өзгөрүлгөн болсо же бир нерсе болгон болсо, аны ата-энелер менен баягы жолугушууларда ошону сиздин балаңыз мындай иш алып барып атат, көңүл буруңуз деп ошондой иштерди айтыш керек. Ошол эле учурда ошол мисалы кылмыш кылгандар боюнча ар бирине түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мына кылмыш кылгандар мындай же камаласыңар, кийин мындай ишке дагы кире албай каласыңар, соттолду болуп эсептенесиңер, ошондой кылып ошондой укуктук жактан көбүрөөк билим бериш керек да. Ошого көбүрөөк көңүл бурулуш керек. Укуктук жактан да? Укуктук жактан көбүрөөк билим бериш керек. Асан Бакиев, сиз дагы жыйынтыкта койсоңуз. Эми урматтуу телекөрүүчүлөргө мен эмне деп кайрылмакмын. Балдардын тарбиясы үчүн баардыгыбыз жооптубуз. Бир эле мектеп же укук коргоо органдары же социалдык коргоо кызматкерлери эмес, жалпы эл жапатырмак киришпесек, бул маселеде көйгөйлөр жарала берет да. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, урматтуу коомчулук, биз ушул келечек муундарга татыктуу тарбия бериш үчүн эң оолу ошо өтө керектүү, өтө маанилүү маселелерди көңүлдүн борборунан чыгарбашыбыз керек. Мен дагы бир фактыны кошуп айтып кетким келет. Эгерде биздин балдарыбыз мектепте, мейли мектепте 6 саат ал кармалып турат дейли. Мектептен сырткаркы калган 18 саатта ошолорго бош убакытты көп бердик дегиче бала өзүнүн билгенин жасайт экен да. Ошондуктан баланын бош убактысын көзөмөлсүз калтырбайлы. Эч качан жаш муундар көзөмөлсүз калбаш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн 1 сааттык убакыт өз соңуна келип жетти. Биз 1 саат бою балдарды көзөмөлсүз калтырбайлы деген теманын алкагында сөз кылдык. Саламатта калыңыздар. Алдыда жаңылыктар, маалымат берүүсү бар.